Кечирип койгула жигиттер, кыздар. Ошол караңгылык деп айтып атканым себеби, канчалык караңгы болсо, сабатсыз болсо, ошончолук таарынчаак болот. Неге? Байкайсыздарбы, айылга барсаңыздар, бир аз эле туура эмес иш кылып койсоң эле кыйшайып калганын байкабай каласың да. Неге? Себеп сенин аракетиңди түшүнбөй калды да ал киши. Бул жактан баргандар силер капа болосуңар. Отурсаң эле ал дей берет экен деп. Эки маданият болуп калдык да биз. Тилекке каршы бүгүн бир улуттун ичинде 3 маданият пайда болду. Ол коркунучтуу маданият. Союздун мезгилиндеги бир маданият пайда болду. Эгемендүүлүк алгандан кийинки экинчи маданият пайда болду. Анан сырттан, ар тараптан окуп келгендердин бул 3-чү маданият пайда болду. Бул коомго коркунучтуу көрүнүш. Атасы баласын, баласы атасын, агасы инисин, иниси эжесин түшүнбөй калды. Бир мечитке барып намаз окуйбуз, бөлөк-бөлөк туруп алып окуйбуз. Ар кандай шарттар менен окуйбуз. Бирөөбүз талтайып туруп алып атабыз, бирөөбүз адамча турабыз, бирөөбүз башкача туруп атабыз. Карасаң баары эле бир жерден чыгып келеткан сыяктуу.